Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз журтчулугу, сак саламат жүрөсүздөрбү? Менин колумда сатыла турган үйдүн кызыл китеби жана тех паспорту турат. Бүгүн сиздерге Ош шаарынын Актилек кичи районундагы Дыйкан кыштак конушунан сатыла турган 4 бөлмөлүү үйдү көрсөтөбүз. Мына ушул үй, караңыздар. Ортодо дарбаза коюлган, дарбазаны ачып эле ортого унаа киргизип койсо болот. Киргенде сол жакта 2 бөлмө коридор душу менен, ал эми киргенде оң жакта 2 бөлмө коридору менен жайгашкан, нарагында очоккана, сарайлары дагы бар, үй астында подвалы дагы бар. Бул Актилек кичи районундагы Дыйкан кыштак конушунун Калмамат Туташев көчөсүнүн 16-чы дарегинде жайгашкан. Азыр биз турган жерден үйдүн астынан 150 метр тетиги унаа турган жерге чейин барып, солго бурулабыз. Ал жерде солго бурулган көчө Койтокуров көчөсү. Ошол көчө менен түз эле Актилектеги чоң трассага чыкса болот. Тагыраагы ал жактан жанагы труба саткан жерден кирип келсе аябай ыңгайлуу. Ал эми жогору жагынан дагы келүүгө 2 жол бар. Болгону 70 метр чыгып эле тетиги дубалдын астынан оңго бурулуп, түз ошол көчө менен батышты көздөй түз бара турган болсок, Актилектеги мечиттин тушунан чыгат. Ал жагынан да келсе болот, же жогору жагы кирпичный жактан, тетиги эл насип курган көп кабаттуу үйдүн күнчыгыш тарабынан, анан эми батыш жагы Касиет ресторанынын батыш жагынан кирсе дагы болот. Бул жагынан дагы 3-4 жагынан келсе болот да, жогору жагынан, ылдый жагынан дегендей. Бул жер туугандар аябай жакшы жер, локациясы сонун. Азыр мен чоң жолго чыгайын дагы, кайсы жерден бурулуп кирерин сиздерге көрсөтүп коеюн. Анда жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Үйдүн баасы $100 000 тоголок. Жүрүңүздөр. Мен азыр бул жактан чыктым да туугандар. Чоң трассага чыктым. Мына түшүнүп алыңыздар жолуну. Бул жерде светофор турат. Светофордун аркы бетинде Кыргыз-Түрк достугу мектеби бар, 52-чи мектеп. Ошол светофордон эле 50 метр западный тарапка жүрүп, сразу ушул жерден оң тарапка буруласыздар. Мына бул жерде мына бочкалар, турбалар турат. Ушул бочка турба саткан жерден бурулуп киресиздер да. Жүрүңүздөр анда, кирип улантып көрсөтөлү. Биз адресин түшүндүрүп келип калдык туугандар, үйдүн алдына кайра. Бул көчөдө коммуникациясы бардыгы центральный экен. Таза суу бар, свет бар, канализация бар, центральный, анан газ бар, мына газдын турбасы мына өткөн бул жерден, ушул жерден тартып киргизгенге аябай ыңгайлуу экен. Анан интернет дагы тартылып келинип, түнкү жарыктары коюлуптур. Демек коммуникация бардыгы центральный. Чек арасы бул жагы мына бул ылдыйкы өрүккө чейин барып такалат, мына чек арасы белгилүү эле болуп турат. Көчө жакта дагы мына көрүп турасыздар, бий алма, гилас, бул жакта алма жана башка дарактары бар экен. Бул жакта дагы мына бетондоп тосуп коюптур. Бул жак чек арасы дагы кошунанын үйүнө чейин барып такалат, ал жагы дагы белгилүү болуп турат. Үйдүн сырткы фасады жидкий травертин менен кооздолуп жасалган, ал эми чатыры кызыл түстөгү тыныке менен жабылып, кар тормуз өстүрмөлөрү дагы кагылган. Кана жүрүңүздөр, мен азыр кирип тааныштырып көрсөтүп берем. Мына болсо дарбазасы, сол жагында калиткасы бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына биз үйдүн алдына азыр кирип келдик. Киргенде эле үйдүн алды мына 2 чакан унаа бата турган аянт. Полуна болсо бүт евро брусчатка баскан, тегиз. Бул жакта болсо мына багы бар, кенен. Бакта мисалы дарактардын түрлөрү көп, кайнолу, кокон гилас, жүзүм, анар, киви жана башка дарактар бар экен. Бул жагы эми кошумча курулуштары. Азыр эми бул жакты дагы кезеги менен көрсөтүп беребиз. Биринчи кезекте документин көрсөтүп коеюн. Келиңиздер, мына менин колумда кызыл китеби. Бул болсо, бул жер мурда Кара Суу районуна карайт эле, азыр шаарга өткөрүп документтерин турлап коюптур. Мына Ош шаары Дыйкан кыштак көчөсү 8А үй дейт. Көрдүңүздөр? 19 экен буягы. Мына турак үй көрүп турасыздар. Бул жерде мына үйдүн чиймелери, аянттары бар жогу жазылган. Мынанда болсо документ боюнча 3 сотук, фактически 3,64 экен. Көрдүңүздөр? Жер аянты. Ушул мына түпкү документтери менен да. Ушул документтер менен сиздер өткөрүп аласыздар. Анда бул жака кирели. Сразу эле оң жактан баштайт экенбиз. Буякта 2 бөлмөсү бар экен. Келиңиздер. Кирип азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Буяка кире турган болсок, туугандар, ушу туурасы 2 метрлик узун коридор. Кенен экен. Төрүнө болсо ушу диван коюлуптур. Холл бул жагы, төрүнө саат коюлган, дубалдары бүт обой менен жасалып, патологу МДФ менен жасалып, жарыгы коюлган. Бул жагы көрүп турасыздар, бүт жарык кирет экен, пластик, жок,
темir профилдеринен жасалган терезелер экен. Жарык бүт ушул жактан кирет экен да. Бул жакка киргенде төрүнө жетпей мына бул бөлмөгө кире турган болсок, мында залы бар экен, көрүп коюңуздар. Залы дагы кенен. Туурасы 3,5 метр чыгат, узундугу 5,5 метр чыгат. 3,5 га 5,5 дуалы обой, потолого пластик каражаттарынан бассейн болуп жасалган, люстра, жарыктары, кичи лампалар илинген. Коридор жагында бир терезеси бар, бул жагында бир эшиги бар. Полу туугандар мына көрүп коелу. Полуна астына ДСП төшөлүп, анан линолеум салынган экен. Андан кийин келиңиздер. Бул жакта сырттан киргенде дагы бир бөлмөсү бар. Бул спальный, балдар үчүн туугандар. Чакан спальный экен. Мунун туурасы 2,80 чыгат, узундугу 3,5 чыгат. Бул жагында бир терезеси бар. Дуалы обой, потолок МДФ, полу ОСБ. Бул жакта демек 2 бөлмөсү бар. Азыр эми нар жакка өтөлү, келиңиздер. Ал жакта дагы 2 бөлмөсү бар. Ал 2 бөлмөнү дагы ушу душу менен көрсөтүп коелу. Сиздер алыстабай туруңуздар, келип бул жакка кирели. Мына эшиктери дагы бардыгы көрүп турасыздар, ушундай пластиктен жасалган эшиктер экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирдик. Бияка киргенде бир аз бийигирээк көтөрүлүп чыгабыз. Тепкичтери нарагы дагы бул жагы дагы бүт кафелденип жасалган. Андан кийин ошондой эле 2 метрлик коридор. Жарыктары бул жактан кирет. Бүт терезелери темир профилдерден жасалган. Айнектери коюлган. Буяка кире турган болсок, ортодо ашканасы бар экен. Ашканасы да ушу бир үй бүлөгө жете турган чакан ашкана. Киргенде мына бул төрдөн баштап бул төргө чейин эмерек коюлган, муздаткычы менен, столешницалары менен, асты үстү өзүнчө. Анан газо электро печка койгон. Бирок газ кире элек жолдун аркы бетинде бар экен, ошону тартып яка документтештирип киргизип алыш керек экен. Вытяжка коюлган. Ортосу фартугу дагы жасалган туугандар. Суу киргизилген, канализацияга туташтырылган. Анан ортодо печкасы бар. Бул дуал печка. Ушул печка менен көмүр отун жагып эле кыштан чыкса болот экен. Бул бөлмө дагы, наркы бөлмө дагы жылыйт экен. Бияга кире турган болсок, бул жатакана, жатак бөлмө десек болот. Мунун туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу болсо 4,5 метр чыгат. 3,5 га 4,5 бул спальный, дуалдар бүт житке обой менен жасалган. Потологу бассейн. Мында туугандар бул жагында бир терезе, биягында бир эшик бар. Полуна болсо ошо башка бөлмөлөрдүкүндөй эле ОСБ кагылган. Эми бул жакта санузел бар, санузелин көрсөтүп коелу. Келиңиздер, коридордун төрүнө келе турган болсок, санузелде бардыгы бар экен. Мына эшикти ачып киргенде полу дуалы бүт кафел болуп тур. Ички аянты аябай кенен экен, теплый пол бар экен. Сразу киргенде эле астынан ысык билинип турат. Бул жагына датчиги коюлуп тур, теплый полдуку. Бул жака унитаз коюлган төргө. Мында болсо мына атайын бордюр кылып, биягыны жуунуучу жай кылып жасап койгон. Раковина күзгүсү менен. Биякта кир жуучу машина, үстүндө Аристон форточкасы менен. Бул санузел, кенен туугандар. Жуунуучу тазалык бөлмөсү болуп эсептелинет. Эми биз ушу кошумча курулуш подвалындагы көрсөтүп коелу. Эми $100,000 кеми бар деп жатат. Эгер жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалып, байланышып, сүйлөшүп, эртерээк колго киргизип алып койсоңуздар, менимче жакшыраак болот. Эми эптеп алып коюңуздар. Эми $100,000 албетте айтканым эмес, бир аз содалашсаңыздар түшүп дагы берет да. Азыр эми бул жакта кошумча курулуштарын көрсөтөлү. Мына жакка чейин брусчатка басылган. Анан мындан да евро сетка менен ушундай сонун кылып тосмолорду жасаган. Көрдүңүздөр? Тиги төргө чейин бардыгынчы. Нарагы жашыл зона бак. Мына ортодо дагы жашыл зона багы бар. Бияка да дарак эксе болот. Бул жака келиңиздер. Бул жагы навес Г формасында курулган. Мына жерден сразу ылыйга түшө турган болсок, биякта 2 бөлмөлүү подвалы бар экен. Киргенде коридору, оң жакта жанагы эле коридордун асты чакан подвал, бүт майда чүйдөн ушул жакка койсо болот. Ал эми бул жак төрдө болсо, жанагы чоң залдын асты дагы подвал экен. Мунун нар жак төрүндө дагы бир бөлмөсү бар экен. Демек, подвал 3 бөлмө экен туугандар. Азыр биякта свет жок, бирок мына бүт жыгачтар коюлуп жасалган экен. Фундаменттери куюлган экен. Подвал десеңиздер, мына подвал дагы бар. Биякта болсо, навестин астында очокканасы бар экен. Очоккана бүт кирпичтен курулуп тур. Самоору филагадан коюлган, печкасы. Ана мынанда болсо чоң казандан экөө коюлуп тур. Көрдүңүздөр? Мына тай казанда коюлуп тур. Биягы болсо мына тандыр экен. Тандырында өтө сонун кылып жасаптыр туугандар. Көрдүңүздөр? Бул жагы тандыр канасы.
Биягы көмірхана. Анын жанында мына отункана экен. Ушу навестин асты ушундай. Нар жак төрүндө болсо, нар жагынан айланып киргенге ажатканасы бар экен да. Ушул эми туугандар көрүп алдыңыздар, бүт айланасы ушу кошуна менен ортолору тосулган бардыгы. Мына ушул тротуар менен түз барганда ошо ажатканасы ошол жерде жайгашыптыр навестин астында. Мынанда болсо анар турат, анар, мынанда киви өсүп турат, мына киви дагы эккен экен. Анарлар турат. Бул жерде жүзүм бакча бул жер. Нар жакта болсо 2 кокон гилас бар экен, 2-3 кокон гилас бар экен. Төрдө кайнолуулар турат. Тоок каналары менен. Көрдүңүздөр? Ана мына тротуар бул жак төргө чейин барган, бияка да майда чүйдө коюп сактаганга аябай жакшы. Үйдүн сырткы фасады ушу жидкий траверти менен 3D болуп жасалган да. Мына ортого унаа коюучу жайдын дагы потолоктору бүт МДФ менен жасалган. Ушул туугандар, биз барды бардай, болгонун болгондой сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдык. Бул жерге эмнелер жакын? Мен мисалы инфраструктурасын сиздерге баса белгилеп айтып коеюн. Инфраструктурасы аябай жакшы. Анткени бул жерге эмнелер жакын? Мына Ак Тилектеги шаардык оорукана жакын, Ак Тилектеги мечит жакын, ал жердеги мамлекеттик бала бакчалар жакын, 52-чи кыргыз-түрк достугу мектеби жакын. Андан сырткары ошол жерден канчалаган маршруткалар, автобустар өтөт. Ал эми жогору жагынан дагы 122ден баштап 146га чейин бияктан маршруткалар өтөт. Биягы мына кирпичный жакта запчасть базар жакын, бияктагы маркеттер жакын, Касиет рестораны жакын, Неман дарыканасы жакын. Ана мына жакта дагы жанагы менчик бир бала бакча бар экен. Ана бул жакта дагы ушу жолдун берки беттеринде менчик бала бакча, менчик мектептер аябай көп да. Кааласаңыздар менчик мектеп бала бакчаларга балдарды бересиздер, же ошо мамлекеттик мектеп бала бакчаларга балдарды берип окутсаңыздар болот да. Локациясы ушундай, инфраструктурасы ушундай, ал эми коммуникациясы бүт бардыгы центральный. Газ, суу, свет, канализация бардыгы центральный. Биз эми болгондой, кандай болсо ошондой көрсөткөнгө аракет кылдык. Документтерин дагы көрсөттүк. Үйдү шашылыш сатып атыптыр. $100,000 бир аз түшүп берет экен. Билбейм канча, $2-3 түшүп берет окшойт менимче. Сүйлөшүп, келишип алсаңыздар болот. Кызматыңыздарда тез кабарчылар болду. Биз дайым ушундай сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди, коммерциялык имараттарды көрсөтүп турабыз. Тез кабарды күзөтүп туруңуздар, лайктан аянбастан басып туруңуздар, бизди колдоп туруңуздар, дуа кылып туруңуздар. Биз дардаңдап сиздер үчүн кызматты кылып жүрө беребиз. Оштон тез кабарчылар кызматыңыздарда болду. Ассаламу алейкум.